Сиздерге эми аралаштырып дагы Жигули унааларын көрсөтөлү. Lada 06-2106 унасы 2002-жылы чыгарылган экен. Номер телефону 554-82-82-96 2 номер бар экен. Сатуучусу да ичинде отурат, сүйлөшүп көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Канчада атасыз буну? 130. Кем болот? Сүйлөшсө болот. Жакшы экен. 130 миң кеми бар деп турат. Эгер жаккан болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Пробег канча жүрүп койгон? Но 242 миң окшойт, 242 миң жүргөн экен. 2106 уналары дагы бышык уналар десек дагы жакшы жарашат. Өзүңүздөр айдагандар болсо, билет болуш керек бул унаанын дагы. Сырткы көрүнүштөрү жакшы, таза унаа десек дагы болот экен. Ал эми сиздерге кыймылдатышын айтадыган болсок, карбюратор мотордо экен. Ушундай. ВАЗ-2107 унасын көрөбүз. Россия өлкөсүнөн келген экен. Чыгарылган жылы 2001 жылы чыгарылган. Баасын 100 миң кеми бар деп турат. Номер телефонун жазып алыңыздар. Алмаштыруу жолдору да бар экен. Кандай унаалар болсо алмаштырасыз? Матиз унасы болсо алмаштыруу жолу да бар экен. Ички көрүнүштөрүнөн. Акчасы наличче болуш керек, Же бир варианттар барбы? Наличка. Күздө берем, эгин-тегин пышканда берем дегендер болсо болбойбу? Жакшы. Эгер нак акчаңыздар болсо, чалып байланышыңыздар. Кезектеги унааларды дагы көрөлү. Chevrolet Colossus унасы экен. Сизденби? Бир катар жакшылап көрөлү. Унаанын көрүнүштөрү жакшы көрүнүп турат. Экономичный уна. 1.2 объем. 2007 жылы чыгарылган. Баасын 230 миң кеми бар деп жазып койгон. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Пульттары бар, иштейби? Автозапуск бар. Автозапуск бар экен. Сырткы көрүнүшүнөн көрүңүздөр. Мына ушундай аябай жакшы жасалган унаалардын бири десек, жакшы жарашчудай. Сырткы көрүнүштөрү менче бул да краскалары жаңы эле болуп турат. Ички көрүнүштөрүнөн көрүңүздөр. Панелдери, торпедалар бүт бары жакшы, сонун көрүнүп турат. Коробка механика. Кимге жаккан болсо чалып алыңыздар. Ал эми көпчүлүккө жаккан Mercedes-Benz 211 кузов универсал экен. Көрөлү. 2005 жылы чыгарылган 2 объем турбо бар экен, дизель. Коробка автомат. Сатуучулары жанында отурат. Каршы болсо биз сурап сүйлөшүп көрөлү. Анан сиздерге толук маалымат берип көрөбүз. Ассаламу алейкум. Машинаны канчада атасыздар? Машинаны 420 миң. Арткы көрүнүштөрүм ошундай. Универсал. Жакшы унаалардын бири. Ички абалындагы көрөбүз. Коробка автомат деп мен сиздерге айтып кеттим. Мына ушундай. Ичи аябай сонун экен. Жаккан болсо чалыңыздар. Мультироль, электропакет. Көрүңүздөр. Охо. Автомат. Коробкасын айтып кеттик, автомат деп. $211 универсалдын сыртқы көрүнүштөрү. Ошол эле агабыздын дагы экинчи унасы Hyundai Getz унасы 2006 жылы чыгарылган. 1.4 объем. Номер телефону. Бул унадагы көрүнүштөрү жакшы унаалардын бири экен. Электропакет, эки алдыңкы терезе. Экономичный уна керек болгон болсо, чалыңыздар. Көрүнүштөрү аябай сонун. Таза унаалардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Эч кандай авария болгон эмес деп мен сиздерге толук ишеничти айта аламын. Казандары бүт бары чирик жери жок экен, таза уна. Жакшы кардар болсо арзан болобу? Варианттар жок, Вариант жок. Акча, наличка акча болсо бересиз. Жакшы арзандатып бересиз. Жакшы экен.
Volkswagen Golf 4 унасын көрөбүз. Көрүүчүлөр 2000 жылы чыгарылган 2 простой дейт. Баасын 240 000 кем бар деп турат. Азыр сиздерге номер телефонунда жакшылап көрсөтөлү. Ошол номерге чаласыздар. Түсүн көрсөңүздөр, кара түстө экен, аябай сонун көрүнөт экен. Жасаганда да аябай жакшы жасаптыр. Дискаларын көрүңүздөр, аябай баары өзүнө жарашыктуу коюлган десек да болот. Эгер сиздер мына ушундай унаны издеген болсоңуздар, чалыңыздар, байланышыңыздар. Mercedes-Benz 124-чү Ешка кузовду көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, 94-жылы чыгарылган 4-5 расход бар экен. Дизель. Состояниясы жакшы экен, көрүнүп турат. Коробка автомат дедиңиз, а? Баасын канча деп атасыз? Баасын 180 кылып берем деп атам. 180 кылып бересиз. Жакшы. Эгер сиздерге жаккан болсо, чал байланыш көрсөңүздөр болот. Эч кандай кыла турган жерлери жок деп сатуучу өзү белгилеп айтып кетип атат. 462 000 километр жүргөн экен. Ички абалдары дагы жакшы өз жайында турат экен. Бул унааларды айдагандар, билгендер жакшы билет. Аябай жакшы унаалардын бири десек дагы жарашат. Андыктан чалыңыздар. Биздин көрүүчүлөрдүн өтүнүшү боюнча Lacetti унасын көрсөтөбүз. Россия өлкөсүнөн келген экен. Сатуучусу дагы ушул жерде отурат. Жакшылап сурап сүйлөшүп көрөлү. Ассаламу алейкум. Жылы кайсы бул? 2011 жылы чыккан. Баасын канча деп атасыз? 250 000. 198 000 километр жүргөн экен. Мен сиздерге ички көрүнүшүн бир катар көрсөтүп коеюн. Жигиттер жакшы таза айдаган экен десек дагы болот. Арткы көрүнүшүнөн дагы жакшылап көрөлү. Жана документ жактарынан бир сурайынчы. Бул Россиядан келиптир, өзүңүздүн атыңыз абы? Жок, бир дос баланын атынан. Эгер документ жагынан болсо бүтүрүп бере аласыз. Жакшы. Андыктан чалыңыздар, номерлерин сиздерге айтып кетейин. Сатуучунун жанына өтөйлү. Номериңизди айтып коюңуз. 706 Канча? 601 700 номерлерге чалсаңыздар болот экен. Honda Fit унасын көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы кезде Fit уналар десек дагы болот. 2001 жылы чыгарылган, 1 объем. Номер телефону. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн жана сиздерге айтып кете турган болсом, Бишкекте бир досубуз көргөн экен, жактырган экен. Ошол досубуздун өтүнүшү боюнча дагы биз жакшылап көрсөтүп коелу. Көрүнүштөрү жакшы. Краска родной экен, билинип турат. Азыр сатуучусу жанында экен. Мына ачып дагы койду, ички көрүнүштөрүнөн бир катар көрөлү. Коробка иштери жок деп айтып жатат. Капот жактарынан бир көрүп коеюн. Мына мен көрсөтөйүн, ички көрүнүштөрүнөн мотор жактары баары эле таза көрүнүп турат. Мына ушул жеринен сурайынчы. Стап тазага. Мына биз азыр сурап дагы өттүк. Мына пломба өзүнүн ордунда турат, эч кандай аварияга, эч кандай жаман иштерге кабылган эмес десек дагы болот. Андыктан жакшы уна. Көрүнүшү сон. Арткы капотторунан да көрөлү, казандары. Мына ушундай баары эле таза. Запаскасы жок экен. Шундай болсо дагы, бирок сон машина деп сиздерге айта алабыз. 290 000. Жакшы кардар келсе арзан болот. Бишектерге
Бишкекттерге скидка жакшы экен. Күндүктүк туугандарга. Андан кийинки дагы унааны көрөбүз. Бул дагы ушул агабыздан экен. Бунун баасы канча дедиңиз? 340 миң деп айтып жатат. 2004-жылы чыгарылган. Номер телефону. Сыртқы көрүнүшү бул дагы мына ушундай коюндай окшош болгон унаалар экен. Ички көрүнүшүнөн бир катар көрөлү. Таза мына ушундай жакшынакай жараштуу чехолдорду салып коюптур. Арткы көрүнүштөрүнөн сиздерге капот жагынан дагы бир ачып көрсөтөлү албетте. Кандай болуп калды? Мына ушундай запаскалар бар экен. Көрүңүздөр. Ошондой эле мен өзүм досума айтып кетейин, эгер машина жаккан болсо ушул 2 фитти көрсөң да болот экен деп айтып кетем. Жакшы таза унаалар экен экөө тең. Мына ушундай кадырман көрүүчүлөр, бүгүнкү уна базардагы баалар сиздер менен кыскача болсо да маалымат берип өттүк. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар. Комментарийге жазыңыздар, сиздер үчүн кандай унаалар кызык болуп жатат.